jamendo.com. Бүгін Ош мемлекеттик педагогикалык университетинде жаңыдан адистештирилип жасалган спорттук аянттын жүгүрүүчү жолчосунун ачылышы болуп колдонууга берилди. Ачылуу аземге университеттин ректору Бекмырза Зулуев, ректорат жамааты жана дене тарбия факультетинин жамааты студенттер катышып аянтчынын кызыл тасмасын кесишти. Мында ректор сөз сүйлөп, жаңыдан дене тарбия адистик үчүн өзгөчө адистештирилип жасалган жүгүрүүчү аянттын бүтүшү менен жамаатты, студенттерди кызуу куттуктап, жалпы спортчуларга чоң жоопкерчилик артылып жатканын кошумчалоо менен жаштарга ийгилик каалап өттү. Сөйнө балдар жыгылганда же жаштык кылганыңарда сөйнө баа тизелерге, ден соолугуңарга оорлук келет экен. Ошон үчүн мына ушундай стандартта жасап берели деп атабыз. Ушул жерден силердей мыкты балдар, спортсмендер өсүп чыксын. Кудай кааласа акырындак менен силерге дагы ошол эл аралык деңгээлде болбосо дагы бир Кыргызстандын деңгээлдегидей бир шарттарды түзүүгөнгө аракеттерди кылабыз. Биздин дене тарбия мугалим эжекелерибиз дагы сиздерди жакшы окутуп, силердин араңарда белгилүү спортсмендер чыгышта биз тилектешпиз. Ошондой эле татыктуу билим алам, машыгам деген студенттерибизге бардык мүмкүнчүлүктү жаратып, артынан ага жараша талап болоорун белгиледи. Спортчу студенттерди кубантып турган бул аянтча ректор Бекмырза Зулуевдин атайын тапшырмасы менен заманбап үлгүдө жасалып, 300 метр узундуктагы айланма жүгүрүүчү жолчого жумшак резина төшөлдү. Аталган жолчо жүгүрүүгө басууга ыңгайлашып, болочок спортчулардын шыктануусуна өбөлгө жаратууда. Кээ бирлер чуркаба жүргөндөр чуркап өпкөсүн, дем алуу органдарына машыгууларды өткөрүп атпайбы, ар кандай көнүгүүлөрдү аткарып чуркап. Мына ошондойлорду аткарганга бул жерден эң сонун болот. Илгери Байдылда Сарногоева айткан экен, чыңалат чымыр дене жазда жайда, кыш аязда деп. Башталат күрөш таймаш, оюн зоок бала чакта деп. Мына бала чакка студенттер үчүн эң сонун болду деп өзүбүз сүйүнүүчүбүз, койнубузга батпай турган убагы. Анан мен ушул жерден пайдаланып ректоратка аябай ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Бизге өзү көп көңүл буруп атат ушу дене маданияты адистигине. Биз дене маданияты адистигин неметебиз да, даярдайбыз да окуу жайда. Мына площадкаларыбыз окуу жайды көркүнө чыгарып турат. Аянт ачык жайда болгон үчүн аба ырайынын ысык суугуна туруштук бере турган абалда жогорку сапатта курулуш иштери жүрдү. Мында алгач жолчонун эки тарабы жана асты бетондолуп, андан соң стандартка ылайык резина төшөлгөн. Мындай шарттар студенттердин шыктануу менен дилгирлик менен билим алуусуна стимул болууда. Мында сырткары күн сайын сабакта жүгүрүп, машыгуу кылууга да бир топ ыңгайлуу болуп турган учур. Окуу жайга быйыл жаңыдан тапшырдык. Бул университеттин бизге шарты аябагандай зор жасалган. Жатаканасы жылуулук менен камсыздалган, кабинеттери жакшы. Анан сырттан момундай беговой дорожкалар жасалып бизге аябагандай мотивация берип турат. Сол себептен биз бул окуу жайда окуганды жакшы көрөбүз. Жана бул жердин агайлары биз ушул студенттерин ойлоп өздөрүнүн колунан келген болгон шарттарын жасап берип атышат. Окуу жайдын өнүгүүсүнө өзгөчө таасир берүүчү спорт тармагынын ийгиликтери дене тарбия факультетинин жамаатынын аракетинен байкалат. Азыркы тапта аталган факультетте 20га жакын окутуучу эмгектенсе, 700 студент билим алып жатат. Жыл сайын облустук, республикалык спартакиада жана олимпиадаларда окуу жайдын намысын ийгиликтүү коргоп келишет. Учурда кандидат мастер спорта балдарыбыз бар, волейболдон бар, тогуз корголдон бар. Ушулардан ийгиликтерге жетип келешет. Мына ушул бүгүнкү заманбапка жараша болгончуктан биздин окуу жайда мына спорттук аянтчабыз оңолду, спорт залдарыбыз ремонт болуп, гимнастика залыбыз, борцовский залдарыбыз бардыгы ремонт болуп, талапка жооп берет. Купна Мамасалиева, Бород Чергешев, Ошемпу жаңылыктары.